Мына урматтуу достор, Баткен шаарынан дагы эркектер ушу Аксайга жөнөп атышат. Сиздер Аксайгабы? Аксайгабы? Баткенден, а? Кызыл машина чыктылар, кызылга. Кеттик. Бужум машина. Бардыгы? Хорошо. Мына достор, ушу Баткенден Баткен районундагы Аксай айыл аймагына жөнөп жатышат. Унаалар менен. Kettik ya, başınlar kettik ya. Size turup durmadan aldı. Oldu. Азыр канча машина кетти Аксайга? Көп кетти. Миңдей бала. Ушул жерге топтолуп атасыздар бардыгыңыздар. Жерден кетпай бар, топталмайын жок. Толгон машина эле кетип атабы? Утуру толгон машина кетип атат да эмеген. Топташкан Аксайгач. Утуруп топтуруп. Дагы балдар кетип топтойду, чобалап кетти. Ооба, албетте. Азыр көп адам кетти деп атат. Мен азыр келдим, машина менен азыр сообщение келген группага. Акташмен Аксаймен Кокташ элине алып келишти. Мекенши патрот балдар мына ошо өзүнүн маала, Сайбада, Бужум, Баткен, Утиз, Баткен ошого жардам ойноп, баары иш болсо жардам берет. Бели жер үчүн, Бели жер үчүн, мекен коргош үчүн. Бизге эң кымбат бизге жер да. Büyük yer, mekanimiz, Batken öpülüyoruz. Batken üstü görüşüyoruz. Азаматсыздар, эсен аман жакшы барып келиңиздер. Келгенде мына машина чыгарылды, кызыл машина. Мына ак машина. Мына урматтуу достор. Азыр Баткен шаарындагы Баткендин өкүлчүлүктүн алдында асында Баткен шаары, Ыртыз, Бужум ушу район шаарлардан элдер ушу Аксайга карап эл жер үчүн кетип атышат патриоттулук сезим менен. Ал эми өкүлчүлүктүн маалыматына караганда учурда Баткен районунун акиминин атайын буйругунун негизинде 3 айыл өкмөткө өзгөчө абал жарыяланды. Ошондой эле мектептерде билим берүү токтотулуп, эвакуацияга даярдап атышат, элдерди эвакуация кылганга.